Оксана Рыскулова. Сиз издеген жолдор. Өзүңдү жең 2. Автордун бул китебинде ийгилик сырлары, жашоого болгон мамилени өзгөртүү жана адам өзүн кантип жеңсе болот деген кеңештер берилген. Автордун бала чагы жана жашоодогу түрдүү кыйынчылык, тоскоолдуктар тууралуу сүртүмдөр бар. Китеп жалпак тил менен жазылып, бүгүн биз жашап жаткан жашоонун так ортосун чагылдырат. Бизнести кантип баштаса болот, кантип байыса болот, деги койчу, жашооңду кантип өзгөртсө болот деген суроолорго жооп ала аласыз. Аягында ар кандай тагдырлар тууралуу мисалдар бар. Бул китепти окуган ар бир окурман кайдыгер калбайт деп ишенем. Айрыкча аял затына керектүү жана пайдалуу бөлүмдөр арбын. Баш сөз ордуна жарала турган, жазыла турган нукура кыргызча китептер али алдыда. Убакыт учкан куш деген учкул кеп бар. Илгери убакыт аябай жай өтчү эле. Азыр заманга жараша убакыттын да кунары качты. Эми эле таң атат, кайра көз ачып жумганча каш караят, деп улуу муундагы адамдар наалып калат. Ошентип күндөрүбүз, айларыбыз, жылдарыбыз зыпылдап учуп баратат. Убакыт учкан сайын өлүмгө, акыретке жакындап бара жаткандайбыз. Бул жарык дүйнөгө жаралган соң ар бир адамдын өз аткара турган миссиясы бар. Ар кандай оор, жеңил жумуштарда иштеп, жашоо кечирип келебиз. Биз ар бирибиз жакшы жашоого, бактылуу болууга акылуубуз. Болгону өзүбүздөгү ышкоолукту жеңип, босогобузда турган ийгилик ачкычын кармап, бейиштей бактылуу күндөргө аттанышыбыз керек. Мекенди жана элине болгон опол тоодой сүйүүнү жүрөгүнө батырган мекенчил кызыбыз Оксана Рыскулова улуу жолго аттанган. Ал жолдо кыргыз элиме, ар кандай тагдырлуу адамдарга, кыз келиндерге жарыгым тийип, алардын жашоосу өзгөрүүсүнө, ийгиликтерге жетүүгө жардамым болсо, жарыгым тийсе деген аруу тилек уялаган. Өзүн өзү өнүктүрүү боюнча башка өлкөлөрдө аябай өнүккөн. Жүздөгөн, миңдеген китептер жарык көрүп, тренингдер өткөрүлүп турат. А биздин өлкөдөчү баягы эле орус тилине басым жасалат. Биздин коомдогу эң сонун жаңылыктардын бири нукура кыргыз тилинде ташка тамга баскандай чайнап берген тренингдерди өткөрүп жаткан, кыргыз тилинде өзүңдү жең тренинг борборун ачкан, жаңы жол салган бизнес-тренер Оксана Рыскулова болду. Бул жарык дүйнөдө эң оор нерсе өзүңдү табуу экен. Өзүн таппай ар кандай кыйчалыш туура эмес жолдорго түшүп алган, өздөрүн өнүктүрүүгө келгенде ышкоолонгон миңдеген замандаштарыбыз бар. Аларга бизнес-тренер Оксана Рыскулова аба менен суудай эле керек. Кыргыз тилинде дагы өзүн өнүктүрүү боюнча жазылган, которулган бирин-серин китептер жарык көрүп жатат. Бирок жеткиликтүү тилде берилбегени өкүндүрөт. Мына эми жаңы китеп колуңуздарга тийип отурат. Эң сонун жеткиликтүү тил менен чайнап берилген. Калганын аш кылуу эми сиздин колуңузда окурманым. Бул китеп колуңузга тийди. Китеп менен кошо ийгилик ачкычын кармадыңыз. Китепти барактаңыз. Керектүү жерин жазып алыңыз. Ал гана эмес, күндө карап турчудай жерге коюп коюңуз. Өзүңүздү жеңиңиз. Ийгиликтерди жаратыңыз, замандашым. Бул китеп үчүн Оксана Рыскуловага рахматтар алдыда. Оксанага болсо чыгармачылык ийгилик, кажыбас дем күч кааламакчыбыз. Жарала турган, жазыла турган нукура кыргыз тилиндеги китептер али алдыда демекчибиз. Гүлзада Рыскулова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Оксана жем жашоомдогу эң күчтүү мотиваторум. Оксана жемдин шыктандыруучу талантын башынан эле, бала чагынан билем. Анткени биз боор этибиз бир болуп, эс тартканы эжесиңди болуп бирге чоңойдук. Ошол кайрылгыс, кайталангыс бала кезибизде эле Оксана жем үй жумуштарын так, уюшумдуу аткарышыбызга көзөмөл кылып, ата-энебиз келгенче үйлөрдүн баарын жаркыратып, баардык жасай турчу жумуштарды тактап, бөлүштүрүп бүтүрчүбүз. Көрсө, ошондо эле жемдин шыктандыруу талантынын бар экенин азыр аңдап отурам. Азыр бүгүн түшүнүп отурам. Ар бирибиздин жөндөмүбүзгө,
мүнөзүбүзгө жараша тил табышып, аяр мамиле кылып, боорукерлиги менен баарыбызды бирге жумуш жасоого, команда болуп иштөөгө шыктандырганды билчү. Кийин бой жетип чоңойгонубуздан кийин ар бирибиз өз кесибибизди, өз жолубузду издеп улуу жолго чыктык. Ошондо Оксана эжем: "Гүлзада, сенин талантың бар, өзгөчө, сонун ырдайсың. Сеникиндей үндү эч жактан кезиктирген эмесмин", деп биринчилерден мага шык берген жан болду. Акчаң болбосо, таанышың болбосо чыга албайсың деген көптөгөн каршылыктар бар болчу. Бирок ошого карабай Оксана эжемдин мага ишеничи чоң болду. "Сен көптөгөн ийгиликтерге жетишесиң, чоң сахналарда ырдайсың, көптөгөн ийгиликтерди багындырасың" деген шык берген сөздөрү ушул күнгө чейин кулагымда, элесимде, эсимде. Чыгармачылыкка аттанган жолдо урунуп беринип көптү көрдүм. Борборго келип, бир топ кыйынчылыктарга дуушар болдум. Ошондо сахнанын, чыгармачылыктын, ырчылык өнөрдүн жолу оңойлук менен келбестиги түшүнүктүү болду. Көп оор, татаал жолдорду бастым. Ошол учурда бир гана адам мага маяк сымал алдыга үндөп турду. Ал менин эжем Оксана болчу. Ал артка кайтып, чарчап, майтарылып, үмүттөрүм өчкөн учурда дагы: "Гүлзада, сен чыдамкай бол. Сен мен айткандай болосуң. Ийгиликтерди багынтасың. Койгон көп максаттарың бар. Ал максаттарга сөзсүз жетесиң. Артыңда мен турам, мен колдойм", деп артка чегингенимде кайра дем күч берип алдыга жүрөчү. Каражат жагынан дагы жардамын аябай, алгачкы ырларымды жаздырып, алгачкы клиптеримди жаратканга чоң көмөк көрсөттү. Чыгармачылык менен алектенгенде дайыма Оксана эжемден моралдык да, материалдык да колдоо көрүп келдим. Менин бир боорум, менин максаттарым менен бирге күйүп жанган эң жакын адамым. Бир туугандан да артык устатым деп айтсам болот. Жашоодогу ар кандай кыйынчылыктарга, чыгармачылыктагы татаал жолдо элдин сын пикирлерине сынып калбай, эжемдин колдоосу менен көп ийгиликтерди багындырдым. Кандай кыйынчылык болбосун, Оксана эжемдин сөздөрү эсиме түшчү. Өтө кыйналып кеткен учурларда апам дагы: "Кызым, башка эле жолду тандачы, убара боло бересиң, качан жыйынтыгын көрөсүң", деп мени аячу. Оксана эжем тескерисинче: "Мындай кыйынчылыктар боло берет", деп артка кайтуума каршы болчу. Көрсө, ошол татаал күндөрдө менин жашоомдогу эң күчтүү мотиватор бир тууган эжем Оксана болуптур. Адамдын жашоосунда ар кандай адамдар жолугуп, көптөгөн адамдардан сабак алат экенсиң. Бирок адамдын ийгилигине, адамдын бактылуулугуна, адамдын ийгиликтерге жетүүсүнө чанда гана адамдар себепкер болот. Мындай адамдар дайыма боорукер, айкөл, кайрымдуу, жакшы идеяларга күйүп жанган, кол сунган инсандар болот. Мындай инсандар бул жашоодо өтө аз, саналуу гана. Эгерде мындай адамдар коомдо көп болсо, анда коомдо да ийгиликтерге жетишкен, дүйнөнү багындырган, дүйнөгө чыйыр салган инсандар көп болмок. Мына ошондой адамдардын бири, караңгыда, оорчулукта шам сымал алыстан жол көрсөткөн бул менин эң жакын бир боорум Оксана эжем. Медер Бишкек, император каган массажынын негиздөөчүсү, Тайзи Сюань ассоциациясынын төрагасы, жазуучу, психология илимдеринин кандидаты. Оксана кыргыздын Жанна Даркы. 1912 жылы туулган 16 жаштагы француз кызы англичандар басып алган Францияны бошотуп, элин да сактап калат. Ал, албетте, жалгыз сактап калган жок. Жанна кыз мекендештерин, француз аскерлерин, аскер башчыларын үгүттөп, түрткүлөп алга чыгууга чакырып, өзү кошо согушуп отуруп, акыры Франция өлкөсүнүн көз карандысыздыгын сактап калууга себепкер болду. Анын өз өлкөсүнө болгон сүйүүсүн сөз менен жеткирүүгө мүмкүн эмес. Элине, жерине болгон сүйүүсү, аракети аркылуу үлкөн мамлекетти сактап, англичандардан бошотуп алууга кудурети жетти. Оксана Рысколованы интернет тармактарынан көрүп, окуп, жасаган алп аракеттерине өзгөчө баа бердим. Ашыкча мактагым келбейт, бирок бир убактарда Жанна Дарк кандай өз элине күйүп, аракет кылган болсо, дал ошондой эле кыргыз элине, кыргыз мамлекетине болгон сүйүүсүн, кам көрүүсүн, анын
жасаган иштеринен толук байкоого болот. Мамлекетибиздин экономикалык жактан артта болушунун бирден бир себеби саясий жагын кошпогондо бул жергиликтүү элдин жеке ишкерлик жактан өнүгүп өспөгөнүндө десек туура болор. Ооба, Кудайга шүгүр, кыргыз эли бизнес дүйнөсүнө кире алды. Үлкөн бизнесмендерибиз бар. Бирок мамлекетибиздин экономикасын көтөрүүгө орто жана кичи бизнестердин көбөйгөнү себепкер болот. Мен 2006 жылы ШОСтун шылтоосу менен Шэньчжэньге цигун жана Кытайдын акупунктура боюнча мыкты чеберине жолугууга барып калдым. Ошол эле учурда орус, украин, казак, өзбек, тажик туугандардан калышпай семинарлардын баарына катышып турдум. Ошондо Кытайдын өнүгүп өсүшүнө орто жана кичи бизнес ишканалары эбегейсиз зор салым кошконуна ынандым. Албетте, мамлекет тарабынан жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүүнү эне баласына кам көргөндөй эле түшүнсөк болот. Кыргызстанда коррупциялык таасирлердин кесепетинен андай чоң секирик болбой жатат. Ошентсе да кыргыздар чоң бут тосууларга карабай аракет кылышууда. Биз кыргыздар еврей элиндей чоң басынтуу кысынтууга, коррупциялык бут тосууларга да карабай аракет кыла беришибиз абзел. Эч бир вариант, башкача айтканда, жол калбай калганда да аракет кыла беришибиз зарыл. Мамлекет колдобой жатат деп башты жерге салбай, аксан айымдай болгон чоң мотиваторлордон, белгилүү бизнесмендерден, бизнес жана менеджмент тууралуу китептерден сабак жана үлгү алып аракеттене беришибиз керек. Аксан айымдын бүгүнкү күндөгү кылып жаткан аракетин эгерде терең мааниде түшүнө турган болсок, дал ошол Жанна Дарктай эле кабыл алсак болот. Айтыңыздарчы, асыл кыргызым, ким бир жылда Аксанадай көп семинар, окуу курстарын өтө алды? Бир буту Москвада, экинчи буту Кыргызстанда болуп, качан карасаңыз кыргыз элин өгүттөп, илимге, билимге чакырып, материалдык жактан да өйдө болууга тартып, тынымсыз аракет кылууда. Аксананын колуңуздагы китебин стол үстүндөгү китеп катары колдонсо болот деп эсептейм. Өзгөчө бул китеп кыргыз айымдар үчүн өтө баалуу окуу куралы болуп бере алат. 1 грамм практика тонналаган теориялардан өйдө турат деп Индиянын Свами Шивананда аттуу даанышман айткан экен. Ошон үчүн бул китепти жөн гана окуп койбой, тажрыйба жүзүндө колдонуу маанилүү. Брюс Ли билүү аздык кылат, аракет кылыш керек деп айткан экен. Аксананын бул китебин бардык кыргыз айымдарына жана мырзаларына сунуштаар элем. Бар болуңуздар, кыргыз элим. Брайан Трейси, Роберт Кийосаки, Бодо Шефер, Джо Витали, Марк Вектор, Марк Фишер, Коносуке Мацусита сыяктуу бизнесмендердин китептери абдан өрнөктүү жана таасирдүү болот эмеспи? Аксананын лекцияларындагы позитивдүү таасирлер кыргыз жарандары, өзгөчө кыргыз айымдары үчүн алтынга алмашкыс байлык деп эсептээр элем. Нөлдөн, мындайча айтканда, жумушу жок, финансылык кыйынчылыкта туруп, үй бүлөсүнүн экономикалык абалын өйдө көтөрүп, материалдык жактан жетиштүү жашап кете алуу бул чоң искусство, үлкөн чеберчилик деп эсептээр элем. Чыгармачылык дегенде сөзсүз эле акын жазуучулук, сүрөтчү, музыкант элестетебиз. Чынында бизнес ишкерликте салмактуу искусство, идея таап, аны иштеп чыгуу, элге жеткирүү, жумуш орундарды табуу, айлык берүү, мамлекетине салык төлөп, мамлекетинин экономикасын көтөрүү бул кандай чоң искусство. Дал ошол мамлекетибиз Кыргызстанда жумуш орун таап бере албай, элди чет жактарга кетүүгө аргасыз кылып, экономикалык кризисте турганда Аксана карындашымдын бизнес боюнча лекциялары, окуу курстары нечендеген кыргыз айымдарын, ал тургай эркектерди да позитивдүү ой жүгүртүүгө, бизнес ачууга да үгүттөп, тынымсыз тренингтерди өтүп, Жаннадай иш аракеттерди жасап жатканы колдоого алынчу маселе. Ал ошондой эле кыргыз айымдарын нукура кыргыздын каада салтына, менталитетине жараша мыкты тарбиялык сабактарды өтүп, чыныгы кыргыз аял заты кандай болушу керектигин мына өзү жазган китебинде кеңири жазып келет. Аксана экөөбүз убакыттын өлчөмүнө жараша бат-бат жолугуша албасак да, ал менин эң мыкты руханий окуучуларымдын бири болуп эсептелет. Бодо Шефердин убакытты башкара билүү аттуу лекцияларын бардыгы эле дүйнөлүк масштабтагы ишкерлер баалап келишет. Аксанада дал ошол Шефер мырзанын айтканындай убактысын туура, жемиштүү пайдалана билет. Бул дагы өтө сергек баамчылдыкты жана аракетти талап кылат.
Ал эми анын эркинин күчтүүлүгү, мындайча айтканда, таң эрте туруп чуркап, көнүгүүлөрдү жасап, ал тургай Орусиянын кышындагы муздак суусуна секирип сүзүүсү кандай эркти жана чыдамкайлыкты билдирет. Сүйлөй чечен болот дегендей, Оксана кийинки лекцияларында чечендиктин мыкты чеберчилигин көрсөтө баштады. Чечендик жактан эркектерден менин дагы бир мыкты окуучум бар, Нуржигит Кадырбеков деген. Жаш кезинде менин колумдан чыгыш жоокерлик өнөрлөрүн үйрөнүп жүрдү эле. Сөз чеберчилиги жагынан студент кезинен эле илгери ийгиликтерге жетишкен. Ал дагы мыкты мотиватор. Ыйман, адеп ахлак, адамгерчилик, үй бүлөлүк бакыт, мекенчилдик тууралуу ал да күчтүү маалыматтарды, сабактарды өтүп жүрөт. Кудайга шүгүр, 15 миңден ашык окуучулар менин колумдан өтүшүптүр. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 12-15 өлкөсүндө ийгиликтүү эмгектенип келишүүдө. Бул китебиңизге Жанна Дарктай аракетиңиз тууралуу жаздым. Чынында ошондой. Азаматсыз. Киришүү. Өзүңүздүн колуңуздан келе турган нерсени Кудайдан тиленип отура берүү болбойт. Адам эң алгач өзүнө өзгөртүү киргизгенде гана өзүнүн айланасындагыларды өзгөртө алат. Ар дайым ийгиликтүү болууну кыялданыңыз жана бүгүндөн баштап ошол ийгиликке жетүүгө аракеттерди баштаңыз. Урматтуу окурманым, сиздин ушул китепти колуңузга алып, окуп чыгуу үчүн чечим чыгарганыңыз дүйнө жүзүндөгү ийгиликтүү адамдардын катарында экендигиңизди далилдейт. Себеби жылдан жылга китеп окуган адамдардын саны азайып баратканы абдан өкүнүчтүү. Өнүккөн технологиянын заманында социалдык тармактар, телефон менен сүйлөшүү жана башка нерселерге убактыбызды коротобуз. Алтындай баалуу убактыбызды туура пайдалана албай, текке кетирүүдөбүз. Убакытты туура пландай албай, туура колдоно албай, маанилүү жумуштарды эртеңки күнгө калтырып, күндөр айга, айлар жылдарга жылып отуруп, жарык дүйнөдө максаттарыбыз кыял бойдон калып кетүү коркунучу бар. Бул дүйнөдө акылга, билимге, талантка толгон генч кайсыл жакта? Бул Токио же Дубайда эмес, бул мүрзөлөрдө. Ал жактан ишке ашпай калган мүмкүнчүлүктөрдү, жазылбай калган китептерди, тартылбай калган шедеврлерди, ырдалбай калган ырларды табууга болот. Ал жактан сен бул жарык дүйнөдө колдонулбай калган, бул дүйнөнүн адамдары көрбөй калган акылды, билимди, талантты, рухий генчти кездештиресиң. Көп адамдар көкүрөгү толгон таланттары, максаттары, идеялары, билими, мүмкүнчүлүктөрү ачылбаган бойдон бул дүйнөдөн өтүп кетишет. Бул нерсени биз, тирүү адамдар, билишибиз керек. Дем алып жатабыз, жашап жатабыз. Колубузда көп мүмкүнчүлүктөр бар. Качан гана ажал тооруганда, дартка чалдыкканда бул жашоодо эмне жасап, эмнени жасабай убакытты текке кетиргенибизди ойлоп, өкүнүчтөр жүрөк жаралайт. Максатыбызга жетпей калганыбызга бир гана өзүбүздү күнөөлүү, баарына өзүбүз себепкер экенибизди билбей, айлана чөйрөдөгү адамдарды күнөөлөп, үй бүлө бактым, бала чоңойттум, мамлекет жардам берген жок деп өзүбүздү актоонун жолун издешибиз мүмкүн. Күнүмдүк көртүрлүктү шылтоо кылышыбыз мүмкүн. Мен дагы 35 жыл бою жашоомдун маани мазмунун аңдабай, өмүрүмдүн жарымын жай турмушта жашадым. Атайын тренингтерге катышып, устаттарымдын сабактарынан билим алып, өзүмдүн кимдигимди таанып билгенде гана мага жаңа аалам ачылып, жашоомдо жарык шоула пайда болду. Чындыгында мен максат коюуну билчү эмесмин. Жөн гана аракетчил болчумун. Максатка таланттуу адамдар гана жете алат. Таланттуу болсо гана бир ийгиликке жетише алат деген жаңылыш ойдо болдум. Көрсө, 99% аракет, 1% талант деген сөз туп-туура экен. Максат деген өзүнчө бир чоң тема. Ал боюнча мен 3 жылдан ашык убакыт окудум. Максатты ар бир адам кое алат, бирок максатка эрки күчтүү, ички дүйнөсү менен иштей алган, тоскоолдуктарды жеңе алган, өзүн өзү өнүктүрө алган адам гана жете алат. Анан албетте максатка устаттын жардамы менен жетүү жеңил. Менин устаттарымдын сенин колуңдан келет, сен жасай аласың деген сөздөрү дем күч берип, шыктандырып келди. Катылып жаткан таланттарымды ойготту.
өзүңдү өнүктүрүп максатка жетүү үчүн бизде ой өрүш кенен, акыл эстин күчү жетиштүү болушу керек. Кыялданууга, план жазууга, максат коюуга жана көптөгөн маанилүү жумуштарды аткарууга талбаган аракет талап кылынат. Тынбаган күрөш күтөт. Акыл эстин күчү кантип жетишпейт десеңиз, мисалы эртең менен чуркайын дейсиң. Чуркап эмне кылам? Чуркагандан эмне пайда деген экинчи ой айнытат. Максатыңды жазайын дейсиң. Максаттарды жазуу үчүн ички дарыметиңдин, ички сезимдериңдин күчү жетпейт. Китеп окуйын дейсиң. Китеп окуу да бир жумуштай сезилет. Эми окугандан эмне өзгөрүлүп кетет эле дегендей ышкоолук ар убак жеңип кетет. Биз оюбузду анализдей жана жыйынтыктай албаганыбыз үчүн максатыбыз жок. Максат коюу үчүн да көрөңгү жана дарымет керек. Ар дайым ар бир ишке максат коюп, менин колумдан келет деп өзүбүзгө ишенимдүү болуп аракет кылсак, көксөгөн кыялдарыбыз акырындап иш жүзүнө аша баштайт. Максатка жакындоо үчүн жылуу керек деп Оноре де Бальзак белгилегендей, тынбай аракеттене берүү максаттын ишке ашарына өбөлгө болот. Адам баласынын эки жолу жашаганга мүмкүнчүлүгү жок, бирок бир жашоону жашай албагандар да бар деп Фёдор Рюккерт айткандай, бир келген жашоону максатсыз өткөрүүдөн коркунучтуу нерсе жок. Алдыбызга максаттарды коюп жашоо парзыбыз. Эгер өз максатыңызды белгилей элек болсоңуз, эч кылчактабай өзүңүздүн шыгыңызга, каалооңузга ылайык келген, ишке аша турган чоң максаттарды белгилеңиз. Жан дүйнөмдөгү ачуу чаңырык же умтулууга жол издөө. Көз жаш бул буулугу, сенин ачылбаган талантыңдын, жан дүйнөңдүн, дарыметиңдин бар экендигинин белгиси. Мектепте кыргыз тил сабагынан эң мыкты окуучумун. Олимпиадага катышып, жакшы орундарды алып келип, мектептин сыймык элем. Дайыма эл кылган нерседен өзгөчөлөнгүм келе берчү. Эркин тема мага аябай жагар эле. Себеби чектөө болбойт. Сен каалагандай бардык нерсени камтый аласың. Түнү менен көркөм адабий китептерди окуп, алар менен кыялымда сүйлөшө берчүмүн. 6-классымда окуп жатканда ким болосуң, кайсыл кесипти тандайсың деген темага мен акын жазуучу, журналист болом дейер элем. Жакшы деле түшүнбөймүн. Негизгиси кыргыз адабиятында сөз байлыгымды өркүндөтүүнү максат кылып койдум. Ырларды жаздым, сөз берметин терип, укмуштуудай чыгармаларды жазууну көксөдүм. Унутта калып бара жаткан сөздөрдү чыгарып, макал лакаптардын баалуулугун баса белгилегим келди. Бирок өзүмдү таануу, өзүмдү өнүктүрүү боюнча билимимдин жоктугунан, сенин максатың туура деген устатымдын жоктугунан, турмуш деген океанга келгенде сүзүүнү билбеген адамдай абалда калдым. Мен өзүмдү таланттуу деп эсептей албадым. Баары колумдан келеринен күмөн санадым. Корктум. Жан дүйнөм менен сырткы дүйнөнүн айырмасы ат менен төөдөй болгонуна таң калдым. Көөдөнүмө, көкүрөгүмдүн тереңине максатымды чыга албай турган кылып көмүп, турмуш деген океанда калагы жок, ары бери сүзүп жүрдүм. Бул менин башкага тургай, өзүмө да анча тааныш эмес, жол издеп жүргөн, адашып жүргөн ички дүйнөм болчу. Буулуккан, буюккан, бирок ачыла албаган, булуттардын арасында жүргөн, жарктай албаган, дүркөө асмандай болгон жан дүйнөм болчу. Ал эми сырткы дүйнөм бактылуу. Себеби өзүм сүйгөн, өзүм арзыган адам менин ага турмушка чыгуумду өтүнүп, колумду сурады. Кайын журтум кубанып да, ыйлап да кабыл алышты. Чоң үйүн, куттуу үйүн мээримге, бакытка бөлөгөн кайненемдин көзү өткөнүнө 40 эле күн болуптур. Ал кишинин кокусунан көзү өтүп кетпегенде, чоң той менен ата-энемдин астына барып алып келүүнү көздөп жүргөн экен. Кайнатам кызындай кабыл алды. Менин китеп окуп, изденгенимди баалады, жан дүйнөмдү, дарыметимди сезди. Баласынан катуу үн чыкса тыйды. Оозумдан чыккан сөз аткарылгандыгына таң калдым. Ал эмне сөз? Үй ичин актап сырдоо, буюм тайымдардын эскисин оңдоп түзөө, же ыргытуу, айнек пардаларды, төшөнчөлөрдү жаңылоодо балдарын кол кабыш кылдыртып, айтканымды колдоп турду. Апам айтаар эле,
Келин келген үй келин келгендей болуп жаркылдап билинип турушу керек деп. Барган жеримден көңүлүм өстү, кадырлуу болдум. Өзүмө болгон ишеничим бекемделип, колуман көп нерсе келерине күмөн кылбай калдым. Ошол кайын журтум сыймыктанган келини болгум келди. Турмуштун шары бизди ата журттан, мекенибизден алыстап, мигрант болгонго түрттү. 4-5 жыл ары бери каттап иштеп жүрдүк. Анан үйдө болгонго туура келди. Мен калып, жолдошум кетти. Ал ортодо кайынатамдын да көзү өттү. Элдин көз алдында ушундай жай турмушту кечирип жаттык. Бирок ички дүйнөмдө дайыма бир нерсе жетишпегендей болуп, жан дүйнөмдү азапка салган сезим ошол бойдон өз өкүмүн сүрүп жүрө берди. Ички жан дүйнөмө өңүлөм. Баары туман, качан бороон болорун, качан күн чыгаарын билбейм. Багытым жок, максатым жок. Ар бир күндү максатсыз тосуп алам, кайра батырам. Эч кандай жаңылык дагы, жыйынтык дагы жок. Мемиреген, бири-бирине коёндой окшош тажатма күндөр мезгилдер жылга айланып жатты. Кара курсактын эле камы. Эртең менен ойлоном. Бүгүн күн кандай болор экен? Мага ким жардам берер экен? Деймин. Эмнегедир бир нерсе күтүп жашаймын. Кыялданам. Болбогон, жомокко окшогон кыялдар. Кап караңгы түнгө тигилем. Көпкө дейре тигилем. Жарык шоола көрүнүп калабы дейм. Жан далбастап ал шооланы издейм. Ар бир күнү, ар бир түнү үмүтүмдү үзбөймүн. Өзүмө өзүм суроо узатам. Кайдан келдим? Кайда барам? Жашоонун маңызы эмнеде? Мен киммин? Жооп таба албай тыбырчылайм. Мен үчүн эң кыйын суроо. Жүрөгүмдү кысып, алкымдан моонткандай абалдан чыгуу үчүн өзүмдөн өзүм качам, өзүмдү жек көрөм. Кээде жашоодон тажагандай боломун, үмүттөр үзүлгөндөй болот. Жан дүйнөмдөгү бороон басылбайт. Бороондун дабышы жүрөгүмдү оорутат, жүрөгүмдү сыздатат. Туңгуюк ойлор менен алпырышып жүргөндө балдарым төрөлдү. Эгиз балдар, уул кыз, кандай бакыт. Бирок турмуштун түмөн түйшүгүнөн ал рахатты сезген жокмун. Түйшүктүү күндөр башталды. Эгиз балдарды багуу өтө оор экен. Бир эле ой, өлтүрбөй, оорутпай чоңойтуп алсам экен. Өлтүрбөй, оорутпай чоңойтуп алсам экен деген. Күн алыс алар оорушат. Мага күйгөн, жардам берген адам жок. Чын дилден колуман кармап, токточу, эмне жүрөгүңдү өйүт, саамга токточу, айланага сар эсеп салчы, сен жатып уктап эс алчы, уйкуң канбай жүргөндөй көрүнөсүң, жүдөп кетиптирсиң, сөлөкөтүң эле калыптыр, эмне жетишпейт, ойлонбо, баары жакшы болот, деген адамга зар болуп турмун. Жакшы сөзгө, камкордукка, жылуулукка, мээримге зар болуп турмун. Жакшы тамакка, жакшы мамилеге, көңүл бурууга зар болдум. Балдарымды эмизип тойгуза албаймын. Бир эле себеби убагында жакшы тамактанбаганым. Балдарга сүттү араң алам. Самынга акчам араң жетет. Күндө 40 жалаяк жууймун. Бир күнү бала багуучу керек деген ой келди. Акчам жок, бирок бала багуучу алдым. Өзүм балдардын 1 айлык чөлөк пулун алдым. 970 сом акча чыкты. Менде тандоо бар эле. Үйгө жакшы азык түлүк алуу же чакан бизнесимди баштоо. Мен 1 ай мурунку учурду эстедим. Базарга келип, эң керектүү азык түлүктү алып, акчам түгөнүп, жаңы чыккан кулпунайга акчам жетпегенине зээним кейип, көзүмө жаш келгенин эстедим. Ошондогу деңиз түбүнөн терилип келинген бермет сымал жаздын жаңылыгы катары көз алдымда турган кып-кызыл кулпунайлар тим эле сонун. Баарын алып, дасторконго жайып, балдарыма алаканын толтуруп карматып жатканым көз алдыма тартылды. Атаганат алууга шартымдын жоктугу. Балдарымды сүйүнтө албаганыма ичим тыз-тыз ачышканы көз алдыма бир тартыла түштү. Апама айтпаңыз, деп атаман акча алганымды, үйдөн шампунь, самын алып, айтпай катуу алып келгенимди, болбогон акчага зар болгонумду эстедим. Көзүмдөн жашым жаа бербей куюлду. Базарда жүрөм. Азык түлүк аламбы? Же бир нерсе тигип сатканга кездем аламбы? Базарда ыйлап жүрөм. Өзүмө өзүм бекем сөз бердим. Мен сөзсүз бай, ийгиликтүү адам болом. Акча үчүн бирөөнүн алдында ылдый карабаймын. Эч кимден акча сурабаймын. Мен каалаган нерсени алганга, каалаган өлкөмө барганга жетиштүү акчам болот. Менин балдарым, менде бай болгонго, ийгиликтүү болгонго мүмкүнчүлүгүм жок болчу, деп мага окшоп ыйлашын каалабаймын.
Мен чечим кабыл алдым да азык түлүк ала турган акчага кестем алдым. Үйгө келип түнү күнү кыркып оймо түшүрүлгөн кызга сеп төшөк жаздык тиге баштадым. Бала баккан кызым ошого жардам берет. Мен өжөрлүк менен чарчаганыма карабай тигип бүтүрүп жаттым. Ушунчалык колду көп кармаган иш болгондуктан керээлден кечке күндүн көзүн көрбөй ишимди жасаймын. Ойлогонум эле жакшы акча табууга жетишүү. Ал үчүн баарына даярмын. Ушунчалык акча менин жашоомдо негизги орунга чыкты. Ден соолугума, алтындай убактыма алмаштырып жаттым. Таң атканын бир билем, күн батканын бир билем. Башка сааттагы убактым кантип өтүп жатканы мага сезилбейт. Бала деп жүрүп, араң тапкан оолумдун, кызымдын кантип чоңоюп жатканын бир үйдө туруп көрбөй жаттым. Бир карасам уктатып койгон болот, бир карасам сыртка ойноткону чыгып кетип жаткан болот. Акчага балдарымдын күлкүсүн, эми чыгып келе жаткан таттуу тилин, кылык жоругун алмаштырдым. Жарышка түшкөндөй эле болдум. Бүтүргөн товарды базарга алып барып көрсөтүп араң сатам. Кайра буйртмалам. Бир саатта канча бүтүрөм, бир күндө канча деп өзүмө өзүм план коем. Кара жумуш менен гана байый алам деп ойлодум. Эшектин эмгеги адал, эти арам деген сөз анык билем. Кара күч менен жасаган жумушуңдан акча тапкан менен эң баалуу ден соолугуң менен өмүрүңдү жоготот экенсиң. Бирок менин түшүнүгүм жетишине көп бар болчу. Кантип аз убакыт иштеп, көп акча табышат деп дайыма ойлоном. Ким менен сүйлөшсөм эле кантип акча тапканына, канча убактысы кетерине кызыгам. Өмүрлүк жолдошум сыртта иштеп келет. Үй салуу, той, ашка берген чыгымдар, көзү өтүп кеткен ата-энебиздин ишин улантуу, үй бүлө багуу сыяктуу жумуштар менен убара. Атадан алтоо болсоң да ар жалгыздык башта бар дегендей, бир үй бүлө болуп, бир түтүн булатсаң деле жан дүйнөң башка, балдарың, жашооң бир, бирок көздөгөнүң, көөдөнүңдөн чыккан ички үн башка. Жан дүйнөңдөгү борооңду эмнени көздөп, эмнени күтүп, эмнеге умтулуп жатканыңды өмүрлүк жолдошуң эмес, өзүң да түшүнбөйсүң. Ушул түшүнбөгөн дүйнөмө сар эсеп сала баштадым. Изилдей баштадым. Ички үнүм менен сырткы үнүм экөө эки бөлөк. Ак менен карадай, күн менен түндөй, ачуу менен таттуудай деги эле дал келбейт. Эки үндү уга берип, жүрөгүм кысылып кетчү болду. Ички үнүмдүн эшигин кулпулап, ысык көлдүн түбүнө кайдадыр караңгылыкка ыргытып салгым келет. Жаап коюп ачпай, сырткы дүйнө менен жашаймын деп чечтим. Балдарымды эркелетем, жолдошумдун айтканына макул болуп, жөн эле реалдуу жашоо кечирмек болдум. Бирок болбоду. Ички дүйнөм эшигин каккылайт, тынчтык бербейт. Сен жашоодон эмне каалайсың? Теги кимсиң? Эмнеге жаралдың? Кызматың эмне? Жарык дүйнөгө жаралгандагы милдетиң эмне? Бул ачуу үн тынчтыкты, бейпилдикти бузат. Бакырып ыйлагым келет. Бир ирет жалгыз Сулайман тоосуна чыгып кеттим. Жан дүйнөмдөгү ички үнүмө шоола чачтым, азыктанттым. Экинчи кулпулабаймын деп сөз бердим. Жан дүйнөм жаялды. Өзүмдү өзүмөн каткым келбеди, өзүмдү өзүм бурмалагым келбеди. Бирок күлүк ой менен эч нерсе бүтүрө албадым. Мага бир жардам керек. Аны мен күтүп отурсам болбойт. Мен издешим керек. Ички туюмум, сезимим менен мен күткөн белгисиздикти издеп баштадым. Баардык жерден издей баштадым. Адамдар менен таанышсам, сөзүнөн издеймин. Колума тийген көркөм китептерден издеймин. Кинодон, түшүмдөн, оюмдан, өзүмдөн, бала тилинен, кардын тазалыгынан, жаздын көркөмдүгүнөн, жамгырдын туп-тунук тамчысынан, күндүн жылуу мээриминен, түндүн тынчтыгынан, коркунучунан, көзгө сайса көрүнгөс караңгылыгынан издедим. Көөдөнүмдү ачык кылдым, көңүлүмдү бийик кылдым, тыбырчыладым, далбастадым. Анан таптым. Эң биринчи эле ойлогон нерсем кантип аз убактымды кетирип көп иш бүтүрүү керек. Бирок ойлонгонго убактым жок. Кечке баш көтөрбөй, ою түшүрүп, кызга сеп даярдамай. Убагында буйртмаларды бүтүрүп берүүгө аракет кылам. Өзүм жалгыз баарына жетишким келет. Кыркып, тизип, желимдеп, кургатып, бир канча жолу жээк коюп шырып, ичилигин тигүү. Деги койчу, бир эле жөлөнгүчтө 100 жумуш. Кантип анан жумушумду өркүндөтүү боюнча ойлоно алам. Чачылган тигүү бөлмөмдө жумушумду азга токтоттум. Күйүп жаткан болсо да,
ичимди, сыртымды ирээттеп алгым келди. Тигүү бөлмөм ушунчалык тоз тополоң, кыркындылар, чаңды айтпа, көңүлүм дагы чачкын. Көз көрүнгүс, кулак уккус жакка качып кетким келди. Кайдадыр белгисиздикти көздөй чуркагым келди. Көптөн бери баштап алган жумушумдан колум бошобой, апам менен да сүйлөшө эле келем. Сүйлөшкүм келди. Мени аяган адам апам гана. Апа, кандайсыз? Жакшы кагылайын. Өзүң жакшы жүрөсүңбү? Ооба. Балдарың оорубай, сыркабай, чоңоюп жатышабы? Ооба, баары жакшы. Кыйналсаң дагы баары жакшы деп жооп бермей, кыргыздын сөзү го. Ишиң кандай? Чарчабай тигип жатасыңбы? Сага жардам кылып сатып берейин деп, сен жөнөткөн оймо түшүрүлүп шырылган төшөнчүлөрдү тааныштардын баарына көрсөттүм. Ачып, жазып карасаң көз тайгылат. Кыздарынын себини алгысы келип, баары шыпшынып калышты. Аябай кызыгышып, сени алкап жатышат. Мен да сыймактандым. Баасы бир аз кымбатыраак болуп, менин тааныштарымдын чөнтөгүнө чак эмес экен. Дагы көрсөтөм. Эми айылга эмес, шаарга көрсөтөйүн. Апа, колду кармаган, өтө оор жумуш болуп кыйналып кеттим. Эс алмак турсун, күндүн көзүн көргөнгө убактым жок. Чаңын айтпаңыз. Кездеменин кыркынды пырлары мурдумду, көзүмдү кыжыштырып, аллергия кылмай болду, деп даттандым. Эр эмгегин жер жебейт кызым. Бир күнү акыбети кайтат. Бош олтурганың эмне? Иштеген тиштейт дейт. Эми мээнеттен качпа. Ушунча көркөм өнөрүң бар. Анан кантип тикпей таштап коесуң? Ошону айтсаңыз, мен дагы бирөөлөр ыраазы болуп, сүйүнүп алып кетип жатса, кыйналганым унутулат. Бала баккан кызым жардам бермек. Бир эле тигүү машина болуп жатат. Ал дагы бузула берип жататты. Апам унчукпай калды. Кызым, сен эптеп ишти илгерилете бер. Кошуна колуңдун кыздарын кошо үйрөт. Сага да жардам болот. Апам менен коштоштум. Апам өзү колу эптүү, сарамжалдуу, мээнеткеч жан. Мен кичинемде эсимде. Өзүнө майда гүлдүү чыт кездемеден эле жарашыктуу көйнөктөрдү тигип кийүүчү. Кышкы кийимдердин да зарылын алып, башкасын бизге токуп берчү. Кайненем кышы жазы жөнтөтүп, кийиз ыйлеп, шырдак шыруучу экен. Ушул эки эненин келини, кызы кандай болмоганын. Анан айылдан бирин экин кыз үйрөтүп алып, бир аз болсо да ишим жеңилдей түштү. Кийинки күнү апам атайын килем саткан айылдаш сиңдисине оймо төшөктөрдү берип келиптир. Буйрутма болсо айтам эже, деп жылуу узатты дейт. Ишимди илгерилеткен ушул эже болду. Биринин артынан бири нак акчага сатып берип жатты. Мен айылдагы бүт кошуна колоңду жөлөнгөч, төшөктөрүм менен камсыз кылдым. Көпчүлүк нак акча бере алышпай, буудай бышса же семичкеге деп алып алышкан. Тоого, жайлоого чыккандарга алып барып, ордуна курут, жаңгакка айыр баштап келдим. Айылда чебер келин атыктым. Ташыркабай кайра такшы алдым. Мага чоң сабак болду. Айылдын көбү менин кызымды да үйрөт дей баштады. Мектепке мугалимдерге алып барып, айлыкка берем. Өзүмдүн иштеримди тааныбаган үйлөрдөн кезиктире баштаганымда таанып алып, аябай сүйүндүм. Облустун чоң базарларында, райондун базарларында менин кол эмгегим иленип, сатыла баштады. Апам мага ишиң жүрүшө баштады. Сен үлгүрбөй жатасың. Мен сенин себиңе деген эмеректердин ордуна тигүүчү машиналарды алып берейин деди. Мен кубанып, чоңураак цех ачууну көздөй баштадым. Кошунанын эски үйүн сурап алып, цех катары пайдаланып, ондой кыз келиндер менен иштей баштадым. Аларды айлык менен камсыз кылып жаттым. Мага дагы бир идея келди. Акчаларымды чогултуп, келиндерге той салон ачууну, өзүм той көйнөктөрдү тигүүнү көздөдүм. Ушул идея менен ооруп, күнү түнү өзүмө батпай, ким менен бөлүшөрүмдү билбей турдум. Бирөөгө айтсам, болбойт деп араң турган ишеничимди уратып коюучудай этияттаймын. Бирок бирөөгө бөлүшпөсөм ишке ашпай калаарын билем. Кыялдансам көңүлүмгө көлөйт. Кол жет жүдөй сезилет. Бирок кайра эле өзүмө болгон ишенимим жок. Күмөн санаймын, коркомун. Жолдошума айтсам, ай сайын аренда, салык төлөө керек. Жөн эле ишиңди кыла берсең, ар нерсени баштабай, карызга батып калба, деп максатымды, ички каалоомду суу сепкендей өчүрдү. Ооба, бир чети туура, мага жамандык каалабайт да. Бирок мен аз-аздан аракет кылып жатып, той көйнөктөрдү тигип, той салонду ачып алдым. Биз кыргыз эли чыгармачыл келебиз. Биздин жан дүйнөбүз бай. Айрым уз апалардын,
колунан көөрү төгүлгөн энелердин эмгектерине, жараткан шырдак, ала кийизине көпкө тигилесиң. Көз эмес, жүрөктөн өткөрөсүң, кубанасың, улуу ойлорго жетеленесиң. Шырдакка түшкөн сүрөттөрдүн, оюмдардын ичинде өзүнчө бир байыркы апалардын сырлары, ыйлары менен ырлары катылып жаткандай сезилет. Көз майын жеп, көп эмгекти талап кылган бул өнөрчүлүктөн жаралган буюмдарга аксаамай апаларыбыз жаратылыштан үйрөнгөн түрдүү түстөрдү, ата бабаларыбыз таанып билген оюм чийимдерди түшүрүү менен ага терең ой кыялды, аруу тилектерди батырган. Ошон үчүн ал барктуу, баалуу да. Анан калса экологиялык жактан таптаза. Анан бала кезде уккан жомокторубузчу, ооз-эки көркөм чыгармачылыгыбыз, океандай болгон манас баштаган эпосторубуз, акылман кептер, бул байлыктардын баары бизге сөздү аздектеп баккан, каада салтты бекем кармаган, төрүбүздүн көркү болгон көрөгөч чоң аталарыбыздан, колунан көөрү төгүлгөн уз, мээримдүү, акылман чоң энелерибизден калган. Жакшы тилек жарым ырыс. Жакшы менен бир жүрсөң, жетесиң мураска. Жаман менен бир жүрсөң, каласың уятка. Жакшыга жанаш, жамандан адаш. Адамдын көркү адам. Анткени өзүңдүн мыкты жана кемчил жактарыңды башка адамдар аркылуу гана көрөсүң, туясың. Ушуга окшошкон миңдеген таамай айтылган сөздөр, учкул ойлор байлык эмей, эмне? Ата бабаларыбыздан калган чоң мурас эмеспи? Ички үнүбүздү тыңшайлы, өзүбүздү угалы жана өзүбүздү баалайлы. Сүйүүнү өзүбүздөн баштайлы. Балалыгым ийгилик ачкычым. Кереметтүү, сыйкырдуу учурлар бала кезде гана кездешет. Владислав Гжегорчик. Атам менен апам балалыгыбызда бизди эркин койду. Жайдын узун күндөрүндө керээлден кечке жаныбыздагы сууга түшүп, түрдүү оюндарды таап ойночубуз. Биздин үйдүн эки тарабы тең суу менен курчалган. Сууга жакын болгондуктан кеч күзгө чейин жашыл чөптөр, гүлдөр гүлдөп турар эле. Чарбагыбыз өтө кенен суудан ары шалы эгилген талаа, кечинде бакалар, чегирткелер оркестрде ойночу. Андан ары жаңгак токой, анан чытырман токой. Бүлдүркөн, жаңгак, жийде, долоно мезгили келгенде барып терүү менен чоң рахат алчубуз. Күрпүлдөгөн баарын ичине тарткан коркунучтуу Кара Дарыя суусунун жанындагы керемет ирмемдер эстен кетпейт. Жээгинде өскөн сары кызгалдактар дагы деле көз алдымда. Кышы жайы биздин эрмегибиз токойго баруу эле. Табигаттын кучагында табигатка жакын болуп өстүк. Балалыгым түрдүү, кызыктуу окуяларга бай болду. Сиңдим Гүлзада ошондо эле ырдаганды жактырчу. Бактын башына чыгып алып, кыйкырып ырдачу. Чочуп кеткен чымчыктар пыр этип учуп жөнөчү. Кайра жаңырган ырга үйүр алганда чымчыктар учуп келчү. Шамалга ыргалганы, дирилдегени көрсө сиңдиме сахнадагы толкундоодой жагымдуу сезим берчү экен. Астындагы кум арыктын добушу Гүлзаданын ырын коштоп турган музыканттай эле. Болочоктогу ырчы сиңдимдин алгачкы сахнасы бактын эң үстү, көрүүчүлөрү чымчыктар эле. Биз ошол бир кучак ийнелүү өрүктүн үстүнө чыгуу үчүн ийнелери колу бутубузду тытып кеткенине кайыл элек. Ага карабай кылда учуна чыгып, жүрөгүбүз шуулдаганына, колу бутубуздун калтыраганына карабай бийиктиктен рахаттанып жыргачубуз. Биз жерде эмес, көбүнчө бактын башында, тамдын үстүндө ойночубуз. Аарынын уясына тийишип, аарылар ызылдап учуп жетээрде, жеткирбей чөпкө секирип кетээр элек. Атам колхоздун каржы жагын карап көп жыл иштеди. Күндө эртең менен жумушуна жөнөчү. Апам да жарашыктуу кийинип, ишине ашыкчу. Апамдын артынан атырынын жыты көпкө чейин жыттанып турчу. Апам бала бакчалардын үстүнөн башкаруучу болуп бир топ жыл иштеди. Апамдын иш билги, сөзмөр, чыдамкай, аракетчил сапатына таңданат элем. Мен апамдай боло албаймын го деп ойлочумун. Апам айылдагы келиндерден айырмаланып активист болчу. Коомдук кечелерде ырдачу. Эч качан жок деп кол куушуруп отурганын көргөнүм жок.
кайраттуу, сабырдуу, эч качан көз жашын көрсөтпөгөн, чынчыл, калыс, эсепке өтө так адам. Апамдын чыйрактыгы, эмгекчилдиги, шайыр шатмандыгы, ойлоп тапкычтыгы, изденгендиги бизде кыздарында дагы бар экендиги кубандырат. Баары бир балдар ата-эненин талантын, сапаттарын өзүнө көчүрөт экен. Балалыгымда акча жок деген сөздү укпай чоңойдум. Апам сарамжалдуу болгон үчүн көп нерсеге, болбогон буюм тайымдарга акча коротчу эмес. Аябай ойлонуп чыгым кылуучу. Мен жаңыдан ишкерлик иштеримди ачып баштаганымда, сенин колуңдан келет, аракет кыла бер, эр эмгегин жер жебейт, той топур, шаан шөкөткө азыр ак бар. Убагы келгенде катташып да чарчайсың. Бош убакта иште, тишиң барда таш чайна. Алың, күчүң барда иште, деп дайыма колдоо көрсөтчү. Дем күч берди. Ар убак иш баштаганда башталгыч акчаны дайыма берип турчу. Үй бүлөңдөн бирөө колдоо көрсөтүүсү, дем күч бергени чоң жетишкендик эмей эмне?